Адамдын сөөктөрү сынып калат, бирок руху сынбасын демекчи. Бишкек шаарынын тез жардам ооруканасынын травматология бөлүмүндө эмгектенген травматолог-ортопед жогорку категориядагы врач Таалайбек Кулуев кабыл алуу бөлүмүндө күн сайын ар кандай жаракаттар менен келген бейтаптарга жардам көрсөтөт. Жумуш күнү таң эрте башталып, оорукананын кабыл алуу бөлүмүндө дүрбөлөң, сыркоолоп келген бейтаптар, алардын туугандарынын санаасы ак халатчандардын шашылыш кыймылы менен уланат. Таалайбек мырза бул ар күнкү көрүнүшкө көнүп бүтсө да, ар бир бейтапты алгач көрүп жаткандай көңүл буруп кабыл алат. Бүк мындай бүк, болду, все, ушундай карма. Дал ушул убакытта самокаттан жыгылып кетип, колун кокустатып алган кызга травматологдун биринчи жардамы көрсөтүлдү. Азыр эме кылабыз, колуна гипс салып туруп, гипс салгандан кийин дагы бир жолу тартып коебуз. Алгач эле бейтапка биринчи жардам көрсөтүлгөндөн кийин 20 жылдан ашык тажрыйбасы бар дарыгерге эмне үчүн травматологияны тандаганына кызыгып, бир нече суроолорубузга жооп алганы жетиштик. Өзү кичинекейимен, өзүм атам фельдшер болгондуктан, атам жолун жолдоп, ушул медицина тармагына келдим. Медицина тармагындагы ичинен бул травматология ортопедияны кичинекейимен ушу травматолог ортопед болом, ушул Сабырбек агайыбыздай болобуз деп умтулуп, ушул кесипке ээ болдук. Бул травматология ортопедияда сөөктөрдү кынап бири-бирине келтирип, операциядан мурдагы, анан операциядан кийинки рентген, бизде результат на лицо деп коет го. Түздөлгөндөн кийин сразу эле көрөсүң да. Ошол сөөк түздөлгөндөн кийин результатты көрүп, толкунданып, ушундай андан эмес бетер бул эме кесипке кызыгуу күчөдү десе болот да. Бир пациенткам бар болчу. Ошол тромбоэмболия легочной артерии деп коет. Больной внезапно эле каза болуп калат да. Ошол больнойду карап, биринчи ушул травматологический больной болчу мен. Ошону карап, анан көз алдыбызда эле реанимацияга жетпей каза болуп калган. Ошондо аябай эме болгом да. Переживать эткен. Анан 1-2-3 күнгө чейин өзүмө келе албай, мен үчүн оор болгон да. Анан ошондо агайларыбыз айткан эле, бул мындай оорулар али турмушта көп болот. Анан ар бирине эле ошонто берсе, врачтар эчтеке калбай калат депчи. Потенциал калбай калат деп. Жашоодо адам көп деле кайгыра бербеш керек. Ар бир адамдын өзүнүн пешенесинде жазылганын көрөт да. Канча жыл жашайт, кандай болот. Ушул жашоодо бири-бирибизге жакшы мамиле кылып, бири-бирибиздин көңүлүбүздү мындай сындырбай дегенде, бири-бирибизге жакшы мамиле кылсак. Ден соолук бул негизи аманат. Аманатка кыянат кылбаш керек. Ооруну жашырсаң өлүм машкере кылат дейт го. Ошого ден соолукту жакшылап караш керек биринчи очередь. Биринчи кезекте ден соолукту жакшылап караш керек. Анан өзүбүз ошо ден соолукту карасак, адамдын жашоосу ошого жараша болот го. Сөөктүн составындагы структурасы өзгөрүп бара жатат. Тилекке каршы, билбейм, может климаттан, может биз күнүмдүк колдонулган тамак аштан, көбүнчө газировкалардан болушу мүмкүн, энергетиктерден болушу мүмкүн. Азыркы суусундуктардын көпчүлүгүнүн эле составында сөөктөгү кальцийди, фосфорду вымывать эткен, жууп салган нерселер аябай көп. Ошон үчүн акыркы мезгилдерде ушундай көп незначительный, көп деле катуу тийбеген травмадан деле сынып ушундай болушу мүмкүн да. Травматолог ортопед болом деген келечекте каалаган дарыгерлерге каалоорум, тил үйрөнүш керек, окуш керек, көп окуш керек. Сырттагы дүйнөлүк травматология ортопедияда болуп аткан жаңылыктарга тил билсең
көбүрөөк окусаң, сыртка чыгып окуп үйрөнүп келсең, ал үчүн негизи тилди жакшылап үйрөнүш керек. Тил билсең, ошондой практика алганга мүмкүнчүлүк чоң деп ойлойм. Анан көп окуш керек. Көп окуса адам ошондо өзүндө уверенность пайда болот да. Элдерден көбүнчө апалардан, аталардан бата алып ыраазы болгондо ошондон эме алабыз, күч дем алабыз. Эми дарыгер жөнөкөй болуш керек, боорукер болуш керек, жумшак болуш керек. Анан күчтүү болуш керек эми мындай психологическом плане, сабырдуу болуш керек. Мындай болуп. Травматолог дарыгер өз ишин жөн гана дарыгерлик кесип эмес, адам тагдырын сактап калуу үчүн милдет катары кабыл алат. Талайбек Кулуев травматологиядагы тактык менен мээримди айкалыштырган чыныгы кесипкөй адис.